аралыктан окутууну улантабыз. 11-класс геометрия сабагы. Бүгүнкү өтө турган темабыз параллелепипед. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта параллелепипедди аныктайсыңар. Параллелепипеддин касиеттери менен таанышасыңар. Параллелепипеддин түрлөрүн окуп билесиңер. Маселе чыгарууну үйрөнөсүңөр. Параллелепипед аныктама. Негизи параллелограмм болуп эсептелген призма параллелепипед деп аталат. Негиздери параллелограмм. АБСД А1 Б1 С1 анын негиздери деп аталат. Ал эми А1 Б1 С1 Д1 анын капталгырлары. А1 Б1 Б Б1 Б С1 Д1 С1 С А1 Д1 анын капталгырандары деп аталат. Параллелепипеддин бардык грандары параллелограмм болуп эсептелет. Б1 диагоналы. Параллелепипеддин касиеттери: карама каршы кырлары барабар жана параллель болушат. Мына чийи кызыл менен көрүнүп турат. Карама каршы грандары дагы барабар жана параллель. Параллелепипеддин диагоналдары кесилишет жана ал чекитти тең экиге бөлүнүшөт. Мына диагоналдар бөлүндү. Параллелепипеддин диагоналдары кесилишкен чекити алардын симметрия борбору болуп эсептелет. Мынакей симметрия борбору. Тик бурчтуу параллелепипед. Тик бурчтуу параллелепипед менен силер мурда эле таанышсаңар, 9-класста да өткөнсүңөр. Эгерде параллелепипеддин бардык грандары тик бурчтуктар болсо, анда ал тик бурчтуу параллелепипед. Бул жерде бардык грандары тик бурчтуктар. Анын ар бир чокусунан чыгуучу кырлары өз ара бири-бирине перпендикулярдуу. Анын каалагандай эки граны же бири-бирине параллель, же бири-бирине перпендикулярдуу болушат экен. Мисалы үчүн А1 Д1 граны менен Б1 С1 параллель. Ал эми ушул эле А1 Д1 граны менен АБСД граны бири-бирине өз ара перпендикулярдуу болуп атат. Анын ар бир кыры ал кырдын учтары жаткан карама каршы грандарга перпендикулярдуу дейт. Мынакей моореки Б1 кырын ала турган болсок, анын учтары АБСда А1 Б1 С1де жатса, анда ошол карама каршы грандарга бул Б1 кыры перпендикулярдуу болот экен. Карайлы, диагонал жүргүзөлү Б1 деген. Анда төмөндөгүдөй теорема туура болот экен. Тик бурчтуу параллелепипеддин диагоналынын узундугунун квадраты бир чокудан чыгуучу анын 3 кырынын АБС квадраттарынын суммасына барабар экен. Буну байкасаңар, тегиздиктеги тик бурчтуу үч бурчтуктун гипотенузасынын квадраты катеттердин квадратына барабар деген Пифагордун теоремасына окшош. Муну айрым учурда мейкиндиктеги Пифагордун теоремасы деп атап коюшат. Дагы бир параллелепипеддин түрү болуп куб эсептелет. Куб бул бардык кырлары барабар, бардык грандары квадраттар болгон тик бурчтуу параллелепипед. 6 граны тең тик бурчтук. Тик эмелер квадрат. Мынакей барабар, бардыгын А деп белгилеп ала турган болсок, анда чокуларынын саны 8, кырларынын саны 12, грандарынын саны 6 болсо, ээлердин формуласы боюнча призманын чокуларынын саны менен грандарынын санынын суммасы анын кырларынын санынан дайыма 2ге көп болот деген ушул жерден көрсөк болот экен көрсөтмөлүү. Диагонал
А, С бирди Д деп белгилеп ала турган болсок, анда жогорудагы айтылган сүйлөмдүн негизинде Д'нын квадраты 3А квадратка барабар. Бул жерде А1 кубтун диагоналы болуп эсептелет. Маселени карап көрөлү. Тик бурчтуу параллелепипеддин өлчөмдөрү берилиптир 20, 30, 60 болуп. Анын диагоналы Б, Д1'ди тапкыла дейт. Карайлы, эгерде биз негизинен дагы бир Б, Д диагоналын жүргүзө турган болсок, анда тик А, Б, С, Д, А1, Б1, С1 тик бурчтуу параллелепипеддин диагоналы Б, Д1, Дга барабар болсо, Д квадрат, диагоналдын квадраты, анын кырларынын квадраттарынын суммасына барабар деп туруп, Д'ны таба турган болсок, квадраттык тамырга Д'нын квадратын квадраттык тамырга алып эсептесек, Д'нын өзүн, анда квадраттарынын суммасын эсептесек, 4900, андан 70 аткандагы жообу 70 сантиметрге барабар экен. Демек, Б, Д1 диагоналы 70 сантиметрге барабар. Тапшырма. Параллелепипедди аныктоону жана параллелепипеддин касиеттерин дептериңерге көчүрүп жазасыңар, мисалды да жазасыңар. Окуу китебиндеги номер 8-көнүгүнүн 2-син жана номер 9 маселени чыгарасыңар. Кийинки сабактан жолугушкуча саламатта калгыла.